Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 сентябрь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Фуркаттын центринен сатыла турган даяр 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи жолу мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Мына мен турган жер бул Фуркаттын центри, Круговойдун жанында турам. Мына шаар тараптан келген болсоңуздар, так, мады тарапка 20 метр жүргөнүңүздөрдө сол тарапта мына Аскар Шакиров көчөсүн көрө аласыздар туугандар. Биринчи жерде сиздер мына Фуркаттагы чоң мына медресеге деле алсаңыздар болот. Медресенин жанындагы ушул Аскар Шакиров көчөсүнө кирип, түз жүрүп барсаңыздар, ушул көчөнүн эле сол тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан туугандар, жана айтып өттүм, сиздер мына Т тараптан дагы жүрүп кирип келсеңиздер болот. Эки жолу бар экен туугандар. Мына ушул көчөдөн түз жүрүп, солго бурулуп 50 метр эле жогору жакка чыксаңыздар, Т менен жанагы Фуркат Круговойдун ортосуна, чоң жолго, чоң трассага чыгып каласыздар. Локациясы өтө сонун. Кудай буюрса Фуркаттын центринде эле жашап каласыздар. Мына туугандар, бул үйдүн короо тараптан көрүнүшү, чек арасы ушул жерден башталат. Анан бул жакта кичинекей дагы бир кошумча эшиги бар экен, ушул жерге чейин болуп калат. Бул жакта болсо чоң баратасы, забор, анан ал жерде гараж, анан ал жакта кичинекей эшиги бар. Ал жактан дагы үйгө кийин түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот туугандар. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Жери канча дей турган болсоңуздар, туугандар, 5 соток, кызыл китеби бар, документи так. Анан условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар. Газды билесиздер, Фуркаттын Круговойуна чейин келген. Бул жака деле Кудай буюрса секин келет. Мына баратын ачып кирип келе бересиздер. Сөзүн ачыгы туугандар, эмнеге сатылып аткан деп барыңыздарга эле кызык болот. Ээси Бишкекке көчүп кетиптир. Ошол себептен мына бош турган үйүн сатып алат деген. Анан кимиңиздердин Бишкекте квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Суу, свет бар, газ эми келет. Жери 5 соток. Кызыл китеби бар. Анан мына оң тараптан баштай берейин. Мына туугандар, бул подвалы болуп калат, караңыздар. Ал жакта печкасы деле бар, ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып турсаңыздар болот. Паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөлөргө тараган. Анан биринчи кабат менен подвалдын ортосуна мына ушундай монолит куюлган туугандар. Мындай бекем эле болуп салынган үйлөрдүн бири экен, полторашка мындай айтканда. Так, мына чоң баратан ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Анан сырт тараптан көргөзүп бердим. Гаражы деле бар. Сыртка гаражга машинаңыздарды тототуп кое берсеңиздер дагы болот. Ушундай туугандар. Так, азыр мындай шашылбай ушул чоң үйүнөн баштай берейин. Төрт тарапка чыкканда үй чочок, времянка бүт барды ошол жакта деле бар. Азыр ал жагын дагы көргөзүп берем. Мына бул чоң үйү. Жалпысынан 7 бөлмөдөн турат. Узун турасы 10го 11. 2 кабаттуу 7 бөлмөдөн турган даяр үй. Солго бурулсаңыздар мына саныз эле бардыгы бар. Анан үйдүн септиги деле сыртта бар туугандар, ошону айтам деп унутуп калдым. Сөтөндөн ал жакта караңыздар, унитаз, аристон, ванна бардыгы бар экен. Ремонтору жакшы, кече жакында эле өзү ремонт кылган экен, анан жумуштарына байланыштуу Бишкекке толугу менен көчүп кетиптир. Ошол себептен мына бош турган үйүн сатып аткан. Бул биринчи бөлмөсү, зал. Байкаңыздар туугандар, отоплениянын батарейкалары киргизилген, орнотулган. Подвалга кирип эле отту жагып, Кудай буюрса үйдү жылыта бересиздер. Бул барыңыздар эле билген кухня, караңыздар, кеңири. Бул жакта вытяжка, кухонный гарнитур, плита, диван, бардыгы бар экен. Эми кийин ээресине чалып, өзүңүздөр дагы келип, Кудай буюрса дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Wi-Fi деле бар экен, бардыгы жакшы. Макташтын кереги жок. Себеби туугандар, бул жакта видео аркылуу эле бүт бардыгы көрүнүп турат. Под лестница деп коет го. Склад сыяктуу бир бош орундугу бар. Лестница даяр, мындай кылып чыгасыздар. Так, ылдый тарабы 3 бөлмө болду. Таза 3 бөлмө. Өйдө тарабы таза 5 бөлмө. Жок, ылдый тарабы 2 комната экен, таза. Кухня менен санузелди кошпогондо. Өйдө тарабы таза 5 комната чыгат. Ошондо жалпысынан биригип 7 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Ушундай. Так, бул экинчи кабаттын экинчи бөлмөсү. Мына туугандар, бардыгы жакшы. Отоплениянын батарейкалары экинчи кабатка дагы орнотулган.
Азыр батарейкаларды орнотуш деле мындай отопленияны орнотуш деле кыйын акча кетет билесиздер. Бул жерде мына көрүп атасыздар, бардык отоплениянын батарейкалары орнотулуптур. Так, лайктан басыңыздар туугандар. Анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүңүздөр, балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Үй күнгөй тарапта жайгашкан. Наркы тараптан, берки тараптан бүт бардык тарабынан айнек терезелери орнотулуптур. Үйдүн ичи мындайча айтканда жарык экен туугандар. Азыр айнектердин занавескаларын ачып койду элек, кыйла жарык болуп калды. Туугандар, бул ошондо акыркы 7-чи бөлмөсү. Берген үй ушул 2 кабаттуу 7 бөлмөдөн турган үй. Ылдый тарабында көргөзүм. Подвалы деле бар туугандар. Местаны эконом кылыптыр, мындай айтканда 2 кабаттуу үй плюс подвал туугандар. Анан мына үйдүн артында турган болсоңуздар, мен жанагы айткан мына кичинекей эшиги деле бар. Ошол жактан дагы үйгө түзмө-түз кирип чыгып тура бересиздер. Ушундай. Эми туугандар, кийин ээсине чалып келип маалымат алып кетесиздер. Мына бул жакта кран деле орнотулган, суу чыгат экен, мен ачып көрдүм. Анан мына лестницаны мындай бул жака жүрө турган болсоңуздар, бул мына склад. Бул жака жүрө турган болсоңуздар, мына сырткы ажаткана деле керек билесиздер. Анан бул жагы мына үйдүн багы болуп калат. Көчөттөрдүн бир 5-6 түрү эгилген, чоңоюп берип калган учуру. Ушундай. Так. Анан мына бул жак 3 очоктун местасы деп ээси мага информация берди. 3 очок экен бул жак. Анан жакшы жери мына бул жакта дагы бир лестница бар экен. Мындай чыксаңыздар, терраса болуп калат туугандар. Ушул жерден үйдүн бурч-бурчтары дагы Кудай буйруса көрүнүп турат. Мына мен жанагы көрсөтүп берген 2 кабаттуу үй туугандар. Сонун даяр үй экен, ремонту жакшы экен. Анан туугандар, мына караңыздар, бул баарыңыздар эле билген мына Фуркат круговой менен тыынын ортосундагы чоң трасса. Мына машиналар өтүп атканда эле көрүнүп турат. Ортоңуздарды Кудай буйруса мына бир эле үй тосуп турат экен. Центрде жашап каласыздар туугандар, Кудай буйруса. Эмнеге центр? Нар жак бер жака эмне керек болгон болсо, тез эле барып келип, убактыңыздарды үнөмдөйсүздөр, мындай айтканда. Ошол себептен центрде жашаганга бардыгы аракет кылат. Так, бул ошо жанагы 2-чи кабаты времянкасы туугандар. Бул жанагы чоң баратасы, ушул жактан үйгө түзмө-түз кирип чыгып тура бересиздер. Анан ал жактагы мен жанагы айткан кичинекей эшиги, ал жактан дагы кийин кирип чыгып турсаңыздар болот. Жакшы жери могул жерде гараждын местасы бар туугандар. Бир машина кең кирип атат. Эми баасын айтайын. Баасы болсо $150,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып келип, кийин дагы да бир толук маалымат аласыздар. Анан Бишкекте кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп алмашып алсаңыздар дагы болот экен туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай Фуркаттын центринен сатыла турган даяр үйдү колдон чарбаңыздар. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм.